Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahi ve Allahu akbar. Бүгүн интернетте карап отуруп эки депутатыбыз жанагы бир мыйзам жөнүндө талаш тартыш болуп кетти. Эми көргөндүрсүңөр. Султанбай Ажитов менен Балбак Төрөбаевдин мындай талаш тартышын. Эми талаш тартыштан баягы чындык жаралат. Эми талаш тартыш жакшы эле, бирок бул жерде жер жөнүндө, эл жөнүндө мыйзам кабыл алып аткандан кийин өтө кылдат мамиле кылыш керек. Себеби дүйнөбүздүн мыйзамдары кандай, Кыргызстандын мыйзамдары кандай, кийин ошол жерлерден кандайдыр бир мүшкүл жаралып калбагандай болсун деген эле сөз да. Талашып тартыштыдан эми чындык жаралат. Эми ал талаш парламент ошол талаш тартыш үчүн парламентте. Бирок ошол убакта жанагы төрагасы, спикерби, жанагы замдарыбы ушул талаш тартышты бир гана нерсе менен токтотуш керек эле. Бул мыйзамды туура дүйнөбүздүн мыйзамын билген, Кыргызстандын мыйзамын жакшы билген юристтер талдап, анан кийин ортого коюлуш керек болчу да. Бул жерден мисалга Балбак Төрөбаев деле менин оюмча юрист эмес, Султанбай Ажитов аксакал деле юрист эмес болуш керек. Бул жерде өтө күчтүү дүйнө жүзүндөгү мыйзамдарды туура талкып билген Кыргызстандын мыйзамдары, ошол кабыл алынган жанагындай эмелердин жер жөнүндө, эл жөнүндө кабыл ала турган мыйзамдар кийин ошо элибизге, жерибизге өзүнүн талакасын тийгизбегендей болуш керек деген эле сөз. Ошол жерден талаш тартышты токтотуп эле муну мыкты мындай дүйнөбүздүн мыйзамдарын билген, Кыргызстандын мыйзамдарын билген жакшы юристтер талдап туруп, анан кийин ортого коюш керек болчу. Ошол жерден анан жанагындай талаш тартыш болбойт эле. Эми бүгүнкү оюм ушул эле, негизгисичи. Анан эми баягы парламент деген баягы ушу талаш тартыш кылып атканы туура эле, бирок жанагынтип бири менен катуу айтышып кеткени эми мен ойлойм кыргыз элине жалпы жаамат көрүп турганда өтө одоно мындай иш го деп ойлойм да. Эми депутат деген депутат болуп, ошондой депутаттын мындай өзүнүн бир жүрүм туруму, сүйлөгөн сөздөрү баары мындай өтө катуу кетпеген, жумшак жана ошол жерде жанагы спикериби, төрагасыбы ушундай нерселерди бат токтотуп, чырды жанагындай юристтер чете турган болсо, юристтерге биринчи талдатып туруп, анан кийин ортого коюш керек деген эле ой. Баягы эки депутат айтышкандан, талаш тартыш кылгандан бул жерден туура мыйзам чыгып калбайт. Ошондуктан менин оюм күчтүү юристтерди парламент, бийлик даярдап чыгып, ушундай суроолор жаралганда ошо юристтердин кызматын пайдаланыш керек деген эле сөз. Бисмиллахи Аллаху акбар. Аллахумма амин. Кудай таалам кабыл кылып, кийинчерээк мындай талаш тартыштарды бир кандайдыр бир юристтердин коллегиясы болобу, мындай күчтүү юристтер болуш керек деп ойлойм да, мындайда. Аллаху амин. Болду.